Андан тышкары мына массалык маалымат каражаттарына чыгып кеткен 2 окуя боюнча кайрылат элем. Урматтуу башкы прокуратура, урматтуу биздин башкы прокурор. Бүгүнкү күндө Сокулук районунда 2 чоң ызы чогулуп жатат. Бул 9 жашар бою жетелек кызга сексуалдык мүнөздөгү ыплас аракеттер жасоо боюнча, анан ошонун ичинде тергөө купуясы дегенди биздин Сокулук РОВДсынын тергөөчүлөрүнө үйрөтүп коюңуздарчы. Бул биринчиси. Ошол окуяда деген же жыйынтык жок, же иш кылынбайт, аягында деген элдин баарына жайып, ошол кичинекей балдарыбыздын мындай келечегин, психология абалын үйрөтө турган курстар керекпи деп мен ойлоп калдым да, ошо именно биздин милиционерлерибизге. Экинчи, 21 жылдын март айындагы 11 жашар баланы 2 эркек зордуктап кетет. 2 жылдан бери тергөө чечилбей жатат. Эмнеге? Башкы прокуратуранын прокурорский надзору каякта карап жатат? Ички иштер министрлигин мен ойлойм, чоңдордун балдары зордукталса, же кыздары, же неберелери ызы чогулса эле көңүл бурасыздарбы деп мындай элдин баары ошондой суроо берип атышат. Бир байкуш экен, 80деги ата энеси бар экен, коргой турган адам жок дейт. Бирок ошол эле убакытта урматтуу прокурор мүчөлөрүм 154 берене, бул Кыргыз Республикасы кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 1-бөлүгү, 155 берене 1-бөлүгү. Эгер алсыз аркасында тиги эми чал кемпирлер экен, чуркай турган адамдары жок болсо, буну деген прокуратура арызы болбосо дагы сотко чейинки өндүрүштү баштайт да. Эмнеге иштер жылбай жатат? Көзөмөлгө алыңыздар.